Курсан Асановдуку делген аудио тарады. Аныкы экени так белгисиз, бирок ошол жерде сиздин атыңыз тактап айтканда катани деген сөз жүрөт, бирок так болбойт. Ушуга байланыштуу мындай маалыматтар тарап атат. Ушул Курсан Асанов бийликти басып алууга аракет кылган деп кармалды деп атпайбы? Кандай комментарий бересиз? Эми биринчиден да комментарий мындай. Биринчиден мен Курсан Асановду 8 октябрда акыркы жолу көргөм, 8 октябрда. Ошодон бери ал менен байланышта жокмун. Анткени ал президент шайлоодо жүрдү, анан кийин камакта отурду, кайта чыкты. Ошон үчүн мен ал менен байланышкан жокмун. Бирок менин көз карашым жанагы фейковый эмени биринчиден ким жасаганын билиш керек эле да. Жана фейковыйдычы монтаж кылып кандай жасаганын анан экспертизага бериш керек болчу. Анан бүгүнкү күндө ошону за основа алып туруп расследование кылып атат дечи. Эми бул көпкө чейин узай турган нерсе. А бирок менин баамда бул жөн эле фейковый. Анткени мен анын ичинде аралашканым жок. Анан сөздөрдү деле мен деле уктум жанагынычы. Аябай внимательно уксам, ал деле жерде эчтеке түшүнүксүз да. Бул аудиону ким жаздырышы мүмкүн, эгер жаздырган болсо, ким таратышы мүмкүн деп ойлойсуз? Негизи биздин мыйзамдар боюнчачы доказательство имеет силу только если санкция соттун аркылуу угуп туруп, анан ошонун баардыгын уголовный делге тиркесе, бул доказательственный эмеси болот да. Базасы болот. А если жанагындай эле интернеттен алып эле тигинде алып койсо, бул доказательный база болбойт. Себеби бүгүнкү күндө ар бирөөнүн сөзүн жанагы шутниктер деле пьесада айтып атпайбы? Ошондой эле бирөө айтып койушу ыктымал. А бирок могул жерде мен ойлойм бул доказательный деле база болбойт го. Бул аудиолордун таралышына ким кызыктар деп ойлойсуз? Билбейт экенм кимдер кызыктар. Бирок бүгүнкү күндө политический сезон башталды. Бул жана шайлоонун алдында, может быть, определенный пиар группалар иштеп атат. Атым чыкпаса жер өртөсүн дегендер дагы бар. А бирок бүгүнкү күндө бул именно бийликке бул наоборот чоң минус. Анткени мен айтып атпаймынбы, бийлик только бир учурда колдонот жанагындай. Если санкциясы болуп, анан кийин соттун санкциясы менен укса, анда доказательственный база болот. А бүгүнкү күндө бул бүгүн ызы чууга эле айланып калды да. Наоборот, бийликке минус болду да. Мына айрымдар жазып атат, бул саясий талааны шайлоонун алдында тазалоо, бул оппозицияны алсыратуу аракети деп. Сиздин комментарий? Эми Кыргызстандын биздин алдыбызда көп эле жолу политический делолор болгон. Алардын баарын тазалайбыз деген эчтеке тазаланбай калбадыбы? Ошон үчүн билбейм мен мындай практика эффект береби бербейби. Я думаю, наоборот бербейт, бул бийликке минус болот. Түшүнбөй бирөөлөр кылып атса, бийликтен кылып аткандыр. А бирок если мына профессиональный точки зрения айтса, бул аябай минус болуп калат бийликке, наоборот.